депутаты Ағылайгүл Сыдыкбекова, режиссердик пультта Айда Исмаилова. Урматтуу радио угуучулар, жылды жыйынтыктай турган декабрь айында айрым тармактардын мекемелердин ишмердүүлүгү боюнча маалымат берип жатабыз. Бүгүн дагы ушул багытта актуалдуу маекти баштайлы. Мына ушул 2020 жыл берген мүмкүнчүлүктөрдү айрым мекемелер кандай пайдаланып жатат, эмне тоскоолдуктар бар. Бул ирет биз ушул айыл чарба тармагынын өнүгүшүнө түздөн түз таасир берген, финансылык колдоо жардам көрсөткөн Айыл банк башкарманын ишмердүүлүгүнө кайрылабыз. Биздин суроолорго жооп бериш үчүн студиябызга келген мейманыбыз бар. Аталган банктын төрагасынын орун басары Асанбаев Бакыт Рысбекович. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар? Урматтуу радио угармандар, биздин эфир түз өтүп жатат. 39 21 90 39 19 33 телефондоруна темага байланыштуу сурооңуздар болсо чыгыңыздар. Ошондой эле бизди биринчи радионун Facebook'тагы баракчасынан түз көрүп уксаңыз болот. Бул жака дагы өзүңүздөрдүн комментарийиңыздарды жазыңыздар. Биз эфирдик убакыт ичинде бул комментарийиңыздарды тааныштырабыз. Бакыт Рысбекович, мынакей Кыргызстандын баягы экономикалык өнүгүшүндөгү башкы локомотив катары биз айыл чарба тармагы деп билебиз да. Анан бүгүнкү күндө ушул агро өндүрүүчүлөрдүн продукциялары өлкөнүн ичинде гана эмес, азыр чет мамлекеттерде дагы алынып, ошол жакта дагы активдүү колдонула баштады. Бул абдан жакшы көрүнүш. Анан Айыл банк башкармалыгынын милдети бул ошол агрардык сектордун өнүгүшүнө кандайдыр бир таасир берүү, аларга бир финансылык жактан колдоо көрсөтүү, ошол эле банк кызматын мына сиздердин ушул сапаттуу мындай бир элге жеткирүү жана башка. Эми өтүп бара жаткан жыл, мына 2020 жылда ушул Айыл банк ишмердүүлүгүн азыр өзүңүздөр кандай колдоп, кандай мындай бир баалап турасыздар, эмнелерге жетишүүгө мүмкүн болду? Сөздү баштасаңар. Рахмат. Дагы бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар? Биздин Айыл банктын кардарлары биринчиден баарыңыздарды келе жаткан жаңыңыздар менен куттуктайм. Себеби эми жылды любой эфирди ушу жакшы нерселер менен бири-бирибизди куттуктоолор менен баштабасак, быйылкы жыл аябай баарыбызга оор болду деп айтсак болот. Туура айтасыз. Эми жанагы башында сиз өзүңүз белгилеп кеткендей, Айыл банк акционердик коому мамлекеттик банк болгондуктан биз баягы мамлекеттин негизги айыл жергесин эле эмес, ишкерлерди негизи эле мамлекеттин түзмө-түз чоң программалардын ишке ашыруучу баягы финансы уюмдардын бири болуп эсептелебиз. Анан быйылкы жыл деги эле баарыбызга оор болду. Жылдын башында баары тең план боюнча жакшы иштер бар эле, но бирок баарын тең эле баягы толугу менен аткарып келатабыз деп айтсам жаңылбайм да. Бүгүнкү күндө Айыл банк эң чоң банктардын бири болуп эсептелет. Эгерде баягы Кыргызстандын капиталы менен банктардын арасын салыштырсак, бул биз биринчи орунда болуп эсептелебиз да. Анан быйылкы жылы бүгүнкү күндө биздин кредиттик портфелибиз 23 миллиард 450 миллион сомду түзүп атат. Бул жылдын башында бүгүнкү күнгө салыштырганда 3 миллиардга көбүрөөк болду деп айтсак болот. Жылдын башында биз 23 миллиард 350 миллион сомду эле түзгөн да. Анан жылдын башынан бери бүгүнкү күнгө чейин берилген кредиттердин саны суммасын айтып кетсем, 12 миллиард сомдун тегерегиндеги кредитти жылдын башынан бердик. Бул кредиттер албетте баягы өзүбүздүн айлантып аткан акчабыздын эсебинен, анан элдер төккөн кредиттин эсебинен жана башка булактардан, анан мындан сырткары мамлекет тарабынан дагы атайын жанагы льготный өзгөчө кредиттер аркылуу берилди. Анан буга токтолуп кетсек, эң биринчиден жылдын башынан эле баягы биз баягы өзүбүз айыл банк болгондуктан айыл жергесиндеги фермерлерди, дыйкандарды, ишкерлерди колдоо катарында биз биринчи ирет ошолорго кредит каражаттарын берип баштадык. Анан жылда уже 7-8 жылдан ашык болуп калды. Мамлекеттин атайын программасы бар, айыл чарбасын өнүктүрүү программасы. Ошонун быйылкы айыл чарба тармагын өнүктүрүү 8-чи программасы боюнча быйыл иштедик. Ошол боюнча биздин банкка 2 миллиард 800 миллион сомдук кредит каражатын бериш
керек деген план коюлган болчу. Бүгүнкү күндө 98,5%ын бүтүп калдык деп айтсак болот. Анан баш аягы ошо 2 миллиард 750 миллион сомду уже бердик. Бул берилген кредиттер албетте баягы региондорго баягы баарына жеткидей кылып, ар бир районго, ар бир филиалга өзүнүн баягы потенциалына жараша бөлүп берип таратып бердик да. Анан ставкалары бунуку баягы баарыбызга эле белгилүү, 6%дан 10%га чейин болду. Баягы 6%га бул жанагы кайра иштетүү үчүн. Ал эми берки мал алып сатам же болбосо талаачылык же болбосо фермерлердин ар кандай ушундай чыгымдарын жабуу үчүн аларга 10% менен бердик да. Анан мындан сырткары быйылкы жай айында мамлекеттин биздин өкмөтүбүздүн экинчи программасы бул жана ишкерлик субъектилерин каржылоо программасына дагы биз эң чоң акча каражатын биздин банк аркылуу берилди. Баш аягы биз 755 миллион сом бул аркылуу бердик. План боюнча өкмөт аябай чоң суммаларды беребиз деди эле. Анан акыркы бул белгилүү себептерден бизге азыраак бөлүндү да. Бирок аны дагы биз баягы башка коммерческий банктар да катышты буга, бирок алардын арасынан эң чоң суммадагын биз бердик да. Бул дагы баягы льготный ставкалар менен. Анан мындан сырткары дагы өзүбүздүн дагы башка дагы программаларыбыз бар. Мамлекет тараптан эле биз жалаң эле каржылай бербестен бул өзүбүздүн дагы башка булактардан таап арзан кредит бергенге мүмкүнчүлүк алганбыз да. Мисалы үчүн биз Кумтөр Operating Companies'ин атайы бөлүнгөн акчасы бар. Ошонун кредиттерин, жана льготный кредиттерди берип атабыз. Кумтөр Чакан деген атайы программабыз бар. Бул 50 миң сомго чейин 10% менен 1 жылдык мөөнөткө айыл жергесиндеги каалоочу кардар, любой кардар алып келип ала алат да. Быйылкы жылы бул программа боюнча да биз баш аягы бүгүнкү күндө 700 миллион сомдун тегерегинде элде ушул акча иштелип жатат. Анан мисалы үчүн биздин кардарларыбыздын саны, ушул кредит алган кардарлардын саны бүгүнкү күндө 74 миңден ашык. Ошонун өстү. Бул эми жылдан жылга өсүп келатат. Анан бүгүнкү күндө баягы иштетип аткан кардарлардын саны 74 миңден ашык болсо, ушул Кумтөр программасы аркылуу жанагы майда кредиттерди берүү, микрокредиттерди берүү программасынан 30 миң кардардын тегерегинде кардар иштетип алып жатат деп айтсак болот да. Эми жана сөзүңөрдүн башында айттыңар, оңой эмес быйыл жыл болду, мына 2020-жылы. Чын эле бизде азыр пандемия шарты ушундай өкүм сүрүп атат дагы деле болсо, анан экономикалык бир кырдаал дагы бар да. Мына ушундай учурларда жанагы карыз алуучуларга деп коелу, заемщиктер деп, мамлекеттик колдоо көрсөтүү максатында сиздердин миссияңар кандай болду? Мисалы үчүн банк системасындагы мындай туруктуу кармап калуу дагы максаты бар болчу. Мына үстөк пайыздарын алып коюу жагдайындабы, ушул жагдайда сиздер кандай ишти алып бардыңар? Азыр бир угармандын суроосун кабыл алып коюп анан сөзүңүздү улантсаңар. Сиздер эфирдесиңер, сурооңузду бериңиз. Алло, саламатсыздар. Саламатчылык. Мына азыр бул киши айтып атат, 10%, ашык деле сенемдик пайыз менен бербейбиз депти. Менин айылда турат, бул Жемин районунда, Жеминдеги филиалын алып тур 22% менен. Бул кандай анда? Бул киши мына 20% айткан жок бул киши. 10%тен жогору эме жок деп атат да. Фактически мына мен алган мал өстүрөбүз деп 100 миң алган октябрда, августта. Бул кандай 22%? Сиздер аны отурган 10% рынком. Ошону айтып койсоңор. Урматтуу угарман, мен сизди түшүндүм. Эми мен башында кайталап айтып кеттим. Биз жылдын башынан бери баш аягы 12 миллиард сомдун тегерегинде акча бердик. Анын ичинен 2 миллиард 800 миллиону бул льготный кредиттер болчу. Анан льготный кредитти бизде алыш үчүн биздин кардарлар баягы көп жылдан бери алып иштетип жүргөндөр билишет. Жылдын башында келип сөзсүз түрдө биздин электрондук очередке жазылыш керек. Анан ал очеред өзүнүн убактысы келгенде биз бөлүп беребиз да. Ал эми ошол очередтен мен очередти күтпөйм же болбосо мага эртерээк акча керек десе, биздин башка кредиттик булактарыбыз бар да. Алардын пайыздык ставкалары 10% эмес, алардыкы 22ден бар.
мисалы үчүн жана башка тармактар. Ал эми жана мал иштетем дегендерге биз 16% менен беребиз. Соода саттык кылабыз дегендерге 22% менен. Азыркы бүгүнкү күндө биз бул кышкы немеге кардарларга баягы жардам катары деп акция жүргүзүп атабыз. Азыр бүгүнкү күндө ошол 22% 18%га түшүрдүк. Анан мындан сырткары лизинг программасы боюнча дагы биздик 14 ставка бар, 14% менен бар, 9% менен дагы бар. Анан жанагы кайра иштетүү, айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү программасы боюнча алар боюнча дагы 14% менен бере алабыз. То есть бул биздин угармандын суроосуна мындай деп айтып кетмекмин да, эгерде очередке жазылган болсо, очередиси келсе, кезеги келсе, биз ошол программанын негизинде бере алабыз льготный менен. Ал эми башка программа менен келсе, же болбосо башка ставка менен, же болбосо эрте алам десе, анда биздин өзүбүздүн булактардан беребиз да. Бул эми мындай да, өкмөт бизге акча бөлүп берип атпайбы? Ал льготный кылып беребиз. Ал эми биз өзүбүздүн банктын өзүнүн акчасы бар да. Бул өзүбүздүн акчасы деген булар мындай да. Кардарлар келип бизге жана аманат салат, депозиттер салат. Аны биз деген 10-12% менен 14%га чейин депозитке алабыз дагы. Ошонун үстүнө өзүбүздүн жанагы эмебизди кошуп, чыгымдарды кошуп туруп, анан элге 20-22% менен үстүнө кошуп беребиз да. Ошон үчүн жанагы ставкалар кымбат болгон ошол себептен. Ал эми мисалы үчүн башка коммерческий банктарга кайрылсаңыздар, алардын ставкалары ошол эле 18, 20, 22, 30%га чейин көтөрүлүп кетет да. Анан мен алардын арасынан мамлекет банк болгондуктан карапман, биздин баягы орточо процентный ставкабыз, жанагы пайызыбыз болжол менен ушул 10% менен 16%дын тегерегиндеги гана пайызды түзөт да. Ушул жерден бир жана менин суроомо жооп берерден мурун дагы бир нерсени сизден сурайын. 2020 ушул жанакы өкмөт өзүнүн программаларына мындай бир олуттуу бир өзгөртүүлөрдү киргизгендей да. Ушул жанакындай экономикалык өнүгүүнү мындай бир стимулдаштыруу боюнча жана Артем Новиков белгилебедиби? Азыр алдыбызда ушул лизинг операцияларын мындай бир активдештирүү боюнча ошол 2020 аягына чейин дагы бир милдеттерди койду. Ушул жагдайда силердин жанакы сиздер аркылуу лизинг портфели аркылуу дагы Айыл банктагы ата аталды да. Бул процесс ишке кирдиби ушул? Артем Новиковдун белгилөөсү боюнча. Бул ооба, биздин баягы ушул лизинг боюнча мен кененирээк токтолуп кетейин. Бүгүнкү күндө лизинг программасы боюнча Кыргызстан боюнча биз биринчи орунду алып келебиз да. Себеби дегенде 85% рыноктун ошо лизинг операциялар жүргүзгөн ушу биздин Айыл банк аркылуу жүргүзүлөт да. Анан эгерде мындай цифраларга тактап кетсек, бүгүнкү күндө ушул 2020 896 миллион сомдун тегерегиндеги эми 896 миллиондон ашык сомдун лизинг катары трактор, комбайн, жанагындай өнөр жай оборудованиялардын жанагы шаймандар болот го, тракторго эле жана навесное оборудование деп коебуз, жанагы соко, ушул сыяктуу сеялка дегенде, анан спецтехникалар, анан быйылкы жылы ошо былтыркы жылдан баштап ошо быйылкы жылы да бердик, жанагы высокопродуктивный скот деп коебуз, асыл тукум малдарын өнүктүрүү үчүн аларга дагы лизинг шартында берип атабыз да. Бул лизингдин бир өзгөчөлүгү мындайда, эгерде кардарда жаңы техника алам деген болсо, бизге келет дагы залогу жок эле өздүк салымын кошот. Мисалы үчүн 30%ке чейин өздүк салым акчалай түрүндө алып келет дагы, биздин счетко салат дагы. Анан биз ошол техниканы ага кардарга беребиз. 6 жыл, 7 жыл, 8 жылга чейин беребиз дагы. Ошол кардар ошону иштетип, акырындан бөлүп төлөй берет да. Ал эми бул программанын ставкасы дагы берки рыночный ставкалардан ылыйраак болуш керек. Себеби лизинг программасы кичине немерээк да, баягы окупаемость кичине оорураак да. Ошон үчүн булар бүгүнкү күндө биз 9%тен бар спецтехникаларга 14% менен лизинг программасы боюнча берип атабыз да. Анан мында сандар жана айтып атпайсыңарбы, өзүн өзү актай турган жагдай кичине мындай бир тобокелчиликтер бар деп. Ал кайсы тобокелчиликтер?
бул эми мындай да тобокелчилик эмес, эми баягы өзүн актай турганы мындай көбүрөөк талап кылат да. Мисалы үчүн сиз кардар соода менен иштесе, аякта оборот аябай бат-баттан күнүгө акча чыгып турат. Ал эми мисалы үчүн трактор алган киши бул сезондо гана байланат, жазында, күздө. Ошон үчүн биз буларды узагыраак кылабыз да, анан ставканы азыраак кылабыз. Ал эми жана торговляга, соодага сатыкка алгандардыкы болсо, обороту бат-бат болгондуктан аларга ай сайын коебуз дагы мөөнөтү 2 жыл, 1 жыл, 3 жыл ушундай болуп калат да, кыска. Анан вот цифраларга тактала кетсек, быйыл мисалы үчүн трактордон 129 единица трактор берет да. Бул жанагы Орус Россиянын эмелерин тракторларын, Белоруссиянын тракторларын, андан башка жана Европанын дагы и Кытайдын да тракторларын баягы кардардын каалоосуна жараша тандап ошолор берип атабыз да. Анан комбайндан 22 комбайн бердик быйыл. Бул дагы аябай чоң эме деп ойлойм да, биздин салым. Анан спецтехникалардан жана экскаватор, фронтальный погрузчик, жанагы жүк ташуучу автоунаалар, алардан дагы 95 единица бердик. Анан мунун баягы аябай чоң салым деп ойлойм да. Анан ушул дагы бир мактанып кетчү, белгилеп кетчү нерсебиз бар. Бул техниканы баягы 2011-жылдан бери биз берип келатабыз да. Бүгүнкү күнгө эгер мындай общий жыйынтыгын алып келсек, 5 миллиард сомдун техникасын берип турбуз. Бул деген 3402 единица неме бердик да, лизингтин, предмет лизинга бердик. Муну мындай бөлүп келсем, 2446 жаңы трактор бердик. Ушу 2011-2012 жылдан беричи 148 комбайн бердик. Жанагы промышленный переработочный оборудование деп коебуз, ошондон 15ти бердик. Анан жанагы кошумча шаймандар деп атпаймынбы? Сеялка, соко ушул сыяктуу алардан 636 единица бердик. Эми бул аябай чоң баягы жаңылануу деп айтсак болот да, себеби баягы биздин техника Совет өкмөтү кулагандан кийин көп жылдар бою жаңыламай калган да. Анан биз ушул программа аркылуу аябай чоң салым коштук деп айта алабыз да. Бирок ошондой болсочу, дагычы Бакыт мырза, бул лизинг маселеси боюнча дыйкандар көп мындай бир ошо айыл чарба менен алектенген фермерлер көп суроолорун беришет да. Алардын лизинг боюнча көйгөйү эмнеде болуп атат? Мисалы, лизингде сиздер банк ошол техника менен камсыз болушуна силер аябай жардам берип атпайсыздарбы? Ошону андан ары өзүнө алып кала тургандайбы? Анан экинчиси жанагы күрөөсү жок эле, ушуну мындай алганга да мүмкүнчүлүк түшсө деген суроолорду да көп беришет экен. Бул жерде мындай да, лизинг мисалы үчүн азыр бизде баягы эме көрсөтүп атат, практика көрсөтүп атат. Кардарлардын көбү алганды жана 7 жылга, 8 жылга убагын күтпөй эле эрте эле жаап коюп атышат да. Себеби деген тиги эмеде талап аябай чоң экен. Тиги спрос эмегечи, ошо трактордун, ошо комбайндын суроо талабы көп экен да. Жаңыланууга, анан алар баягы өзүн батылактап 3-4 жылда эле эрте эле жаап коюп атышат. Бул бир. Анан бүтөөрү менен эле биз кайра ошол бул баягы берилгенде Айыл банктын атында болот бул техникачы. Тегелеп бүтөөрү менен эле биз аны ошол кардардын өзүнө каттап берип атабыз. Анан экинчи сурооңуз боюнча жана өздүк салым деп атпайбызбы? Эгерде өздүк салымы ошондой каражаттар болсо, мындай да, өздүк салымы эгерде болбосо, биз мындай кылабыз да, жанагы 30%, 20%, 10% өздүк салымы жок болуп калса, анын ордуна үйүн же болбосо кыймылсыз мүлк койсо болот. Анын ордуна алып туруп эле күрөөсүз бере албайсыздар. Дайыма ушул суроону коюшат да. Эми күрөөсүз болгондо мындай да, эгерде 30% төлөсө беребиз, 30% жок болсо анын ордуна күрөө коюш керек болуп калат да. Анткени мындай да, бул эми техника деген алып кеткенден кийин жок, жоголуп кетиши мүмкүн да. Банк үчүн бул өтө неме да, баягы токен, опырт алды. Анан ошон үчүн биз мындай жок дегенде 30% мындай кармап турушубуз керек да, мындай эме страховаться этипчи. Ошон үчүн да, бул эң негизги эмеси ушул. Бирок азыр кардарлардын баары тең эле түшүндү да, баягы эме кредиттик культура деп коебуз го. Кредит төлөш керек экенин уже түшүндү. Алар болсо баягы алып эле ошо төлөп атышат да. Кредит маданиятына биздикилер өттүбү? Мисалы биздикилер эми дүйнөлүк практикада ушу лизинг боюнча кандай мисалы? Дүйнөлүк практикада бул азыр мисалы биздики жаңы эле өнүгүп келатат. Муну аябай жакшы өнүктүрүп болот. Дагы эле суроо талаптар көп. Мисалы үчүн азыр биз боебу айыл чарба техникаларынын талаптары кичине азайтып калбадыкпы? Мисалы үчүн азыр спецтехникаларга аябай көп суроолор бар. Жанагы жалаң эле техника менен эле токтоп калбастан бизде жанагы коммерческий недвижимость деп коет. Пайда алып келүүчү кыймылсыз мүлктөр бар да, ошолорду да лизингке бербейсиңерби деген суроо талаптар бар. Бирок баары тең эле барып туруп акча каражаттан такылат да. То есть бизде акча чектелүү да.
Эми жана биринчи суроомо да жооп берсеңиз, ошол пандемия шартында кандай болуп атат сиздер? Пандемия шартында эми мындай болду да, эми баарыбызга күтүүсүздөн келбедиби. Башка сырттагы мамлекеттерди карап биз дагы ошондой иштегенге аракет кылдык. Анан биринчи башталганда эле биздин банк деле башка ишкана мекемелерде эле немеге өттүк, карантинге өттүк. Карантинге өткөндө биз баягы кардарлар эми баягы бизде банк системасы мындай цифровизацияга жакын болгондо байланыштуу биз баягы иштеп аткан биздин кызматкерлердин көбүн баягы дистанционно үйүнө баягы аралыкта иштегенге мүмкүнчүлүк бердик. Бул бир. Анан экинчиден ар бир точкабыз баягы регион боюнча точкаларыбыз максималдуу түрдө иштеп тургузганга аракет кылдык да. Теңин баягы вынужденный отпуск бердик. Калган болсо отуруп баягы пенсия пособияларды жанагы кредиттин төлөө эмелерин анан ар бир перевод кылгандарды максималдуу түрдө иштетиш үчүн алардын баарын тең чыгарып иштетип аттык да. Анан башка коммерческий банктерге караганда ушул мамлекеттик банктар ошол пандемия маалында баягы баардык точкаларды иштетип максималдуу түрдө баягы элди баягы финанс каражаты жок, финансы кызматы жок калбасын деп максималдуу түрдө иштеп бердик деп айтсам мындай жаңылбайм да. Андан сырткары мисалы үчүн бизде азыр 36 филиалыбыз бар регион боюнчачы. Анан 160тан ашык точкабыз бар. Ошолордун баягы чоң эле базарлар жабылып калып, ошол жердеги точкалар иштей калбаса, калган точкалардын баары иштеп атат. Анан мындан сырткары баягы биз дагы башка ишканалардай, башка адамдардай жөн эле отуруп калбастан өзүбүздүк баягы патриоттук эме катары биз дагы банк тарабынан дагы анан кызматкерлердин чөнтөгүнөн дагы акча чогултуп, ошол пандемия маалында өзүбүздүн дагы эмелер көрсөттүк да. Мисалы үчүн бул улуттук госпиталга 500 000 сом бөлүп бердик. Андан башка жанагы Восток 5теги стационардык немеге 100 000 сомдон ашык тоже оборудование сатып бердик. Анан баягы жерлерде биздин филиалдын кызматкерлери жана блокпосттору бар эмес беле, жазым ошондо атайы кызмат көрсөтүп, аларга ысык тамак уюштуруп беришти. Андан бөлөк ар бир филиалыбыз өзүлөрүнүн чегиндеги жанагы ооруканаларга баары тең өзүнүн баягы чөнтөгүнөн чыгарышып, маска жанагындай спец оборудованияларды ошо именно пандемияга тейлөө заемщиктер жолсо карыз алуучулар ошол насыят төлөгөндөр үчүн кандайдыр бир жеңилдиктер болдубу? Алар боюнча биринчи ирет ошолдон башталды. Биз мындай кылдык, баягы кардарларды үйүнөн чыгарып, баягы жанагындай пандемия шартында башында баягы карантин койгондо баарыбыз деле билген жокпуз эми эмелеринчи, позицияларынчы. Ошон үчүн биз кардалардын баары тең эгерде акча төлөй албайм, жылдырып бер дегендердин баарын тең 3 айдан ашык мөөнөткө жанагы төлөө графиктерин баарын жылдырып бердик. Анан баягы кээрип оора болбосун деп жанагы WhatsApp мессенджерлер бар, ошол аркылуу арыздарын кабыл алып, биз өзүбүз баарын тең жылдырып берип аттык. Анан бул баягы башында баягы баарыбыз тең ойлогонбуз, 3 айдан кийин баягы жайында эме ыңгайлашып кетет го десек, баягы жайында экинчи эмеси башталбадыбы? Ал маалында баягы кайрылгандардыкын дагы андан ары жылдырып бердик да. Мүмкүн болушунча баягы кардарга ыңгайлуу шарттар түзгөнгө аракет кылдык. Менде дагы суроолор бар, бирок азыр угарман байланышка чыгып алды. Биз сиздин сурооңуздан кийин берели. Кезек сизде анда. Алло. Угуп атабыз сизди. Саламатсыңарбы? Саламатчылык. Мен суроо берейин дедим да. Бишкектен Жалатам Жыргабатым. Могу жакында эле сиз билесизби, отурган байкиге суроо берейин. 3 айдын проценттеринин баарын өкмөт төлөп берет дедиңер эле. Анан биз ошого сүйүнүп барып банктарга барып эме кылсак, бизге эч кандай акча которула элек. Бул жөн эле калп сөз деп мына канча жолу бардык. Биринчи сообщение келип заявление жазыла деген, жазсакандан кийин андан процент төлөгөнү барганда кайра эч кандай өкмөт бизге проценттер төлөп берген жок. 3 айдын качан бизге акча которулат, ошондон эме кылабыз деп эч кандай мына элдин баарын ошондой кылып баягы 3 айдык декабрь, январь, февраль 3 айына төлөйсүңөр деп эме кылбады эле, билет болушуна керек. Бул жана 1 миллиард боюнча айтып атат окшойт. 100 000 сомго чейин алгандардын
кредиттерин Түшүнүктүү. 3 айга проценттерин өкмөт Түшүнүктүү. төлөп берет. Сизде жооп барбы? ооба, Жыргал мырзага мен мындай деп жооп берет элем. Өкмөттүн бул боюнча токтому чыккан. Бул боюнча бизге атайы тапшырмалар берилип, биз бүгүнкү күндө кардарлардан арыздарды кабыл алып жатабыз. Эгерде кардардын 100 000 сомго чейин кредити болсо, биздин банктабы же башка банктардабы же микрокредиттик компаниялардабы өзүнүн каалоосу менен барып, арыз менен кайрылат. Анан ал арызды кабыл алып туруп, анан биз улуттук банк аркылуу иштешип атабыз да. Бул жерде биз тактап кетчү нерсе мындай да. Кардарлардын 2-ден 3төн кредити болуп калышы мүмкүн. Бирөө микрокредиттик компанияда, бирөө банкта. Анан ошонун ичинен тандап туруп, ошонун бирөөсүн гана кардар, ставкасы кымбатырагынбы же суммасы көбүрөгүнбү, ошону гана ошого гана арыз чыгыш керек да. Анан ошол бир кардардын 2 кредити, 3 кредитине дагы процент эметип калбасын деп, биз улуттук банк менен жанагы списоктун баарын тактайбыз. Тактагандан кийин бизге өкмөт тарабынан акча которулат. Акча которулгандан кийин бул жанагы декабрь, январь, февраль айындагы төлөнүүчү эмелер, проценттер сөзсүз түрдө баягы жоюлат деген бизге эме берилген. Бул боюнча бүгүнкү күндө биз иштеп жатабыз. Сиз Жыргал мырза арызыңызды жазсаңыз, ошол боюнча азыркы күндө күтүп туруңуз кичине. Бул боюнча сөзсүз түрдө жыйынтык болот. Себеби жанагындай мындай технический момент деп коебуз го, баягы бир текшерүүлөр жүрүп жатат да. Анан булар бүткөндөн кийин эле уже чекесинен чечилип баштайт. Азыр бир да кардарга бүгүнкү күндө баягы списание болуп элек, бирок текшерилип, баягы эметилип такталып жатат. Банктардан, сиздердин банктардан насыя алуу үчүн ошол жанагындай жеңилдетилген бир талаптар дагы болгондо, сиздердин ошол банктын жетекчилери менен сөз кылганда, алар ошол өкмөт ошол кабыл алган учурда силердин жетекчилерди жанагы 7 негизги баягы талаптан 4-өөнү уруксат берип, жанагы мындай айтканда түндүк аркылуу мындай бир жеңилдетүүгө болот, документтерге бир жеңилдик, бир жагдайлар каралганда, ушул жагдайда сиздердин банк ушул система менен иш алып барып атабы азыр? Ооба, бул эми түндүк платформасы аркылуу иштеген, бул кардар үчүн аябай чоң баягы жеңилдик болот деп, талаптары дагы мындай жеңилдетилди да, документтерге жеңил коюлган болот деп эсептейбиз. Бул боюнча биз иш алып баратабыз. Эми бул жерде мындай да, баягы кардар келгенде биз баягы эмесин тактышташ үчүн, баягы төгөлөө мүмкүнчүлүгүн тастыкташ үчүн сөзсүз түрдө алардан документ талап кылабыз. Ал эми ошол документтерден эме болуп калат да. Кардарлар башка бир ошол эле мекеме, уюмдарга барып, мамлекеттик барып, ошолордон справка же ушул сыяктуу документтерди талап кылып калат. Ошону жок кылыш үчүн бул биз платформадан түзмө-түз маалымат ала алабыз да. Бул боюнча азыр эми биз жанагы эгерде мисалы үчүн кардар потребительский тиричилик насыясын алам деп келсе, биз андан сөзсүз түрдө баягы справка суратабыз да, доходторуңузду, баягы киришелериңизди тактап бериңиз депчи. Азыр биз ошону эметиш үчүн биз ошо түндүк программасы аркылуу түзмө-түз жанагы налогтон, соцфонддон неме маалымат ала алабыз да, кардарды биз аяка жибербей. Андан башка жанагы паспорту боюнча, мисалы үчүн азыркы жанагы биометрический паспорт боюнча дагы тактамалар бар да. Ошолор боюнча дагы жана никеси барбы, жокпу, баягы ошолордун баарын эле биз справка же болбосо көчүрмөсүн сурата бербей, биз ошо түндүк программасы аркылуу алып иштешип жатабыз да. Анан бүгүнкү күндө азыр жанагы неме боюнча иштешип иш жүрүп жатат. Мисалы үчүн жанагы насыя менен алам дегендерге, күрөө коюп насыя алам дегендерге, алар баягы госрегистрден барып туруп справка алып келиш керек да, ариза турат жок дегенчи. Ошону дагы ушул түндүк программасы аркылуу алганга мүмкүнчүлүк пайда болуп атат да. Анан ошол боюнча азыр биз иштешип жатабыз. Справкалар алып атабыз. Анан анча-мынча техникалык моменттер бар да, ошолорду бүтүрсөк, буюрса мындан дагы жакшы жеңилдетүүлөр болот деп ойлойм. Рахмат. Анда кийинки угарманга кезек берели, сурооңузду бериңиз. Алло. Угуп атабыз сизди. Мен азыр суроо берейин десем, өчүп турган экинчи суроом бар эле, могу Жыргал азыр кайра чалып атам. Мореке биринчи суроом, мисалы үчүн кеме өрөт атпайсыңар силер, техника, мисалы үчүн комбайн берип атасыңар, ошол залогун эмесин койду, акчасын төктү, анан калганын өзүн залогко коюп, туруп бир чаап атып комбайн өрттөнүп кетип, же бир вообще жарактан чыгып калса, кандай форс-мажор дегендер ошол эме барбы? Анан экинчи суроом, могу частный
частный жанагы кредит беришimiz банктар эмне үчүн бир обязательно 30дан өйдө 33% чейин беришет, арзан бир 20-22 болбойбу? Мен түшүндүм. Урматтуу Жыгал мырза, мен сиздин сурооңузду түшүндүм. Эми бул комбайндын жанагы форс-мажор деп коебуз го, өзгөчө бир кырдаал болуп бирдеме болуп кетсе депчи. Анан бул үчүн биз дагы баягы кардарга дагы бизге дагы жеңил болсун деп, эгерде ушундай шарттар болуп кетсе, баягы кыйналып калбайлы деп, биз сөзсүз түрдө буларды страховать этебиз. То есть комбайнды алгандан кийин жыл сайын баягы страховой суммалар төлөп турабыз. Эгерде жанагындай өрттөнүп кеткен болсо, же болбосо бир авария болсо, же ДТП болуп, же ушундай бир өзгөчө кырдаалдан баягы предмет лизинг эметип калса, жабырып калып калса, страховой компания аны төлөп берет. Бул боюнча баягы биз эмебизди рискти азайтканбыз да, караганбыз сөзсүз түрдө. Анан ал эми вот немелер башка баягы коммерческий банктардын микрокредитный компаниялардын ставкалары боюнча айтып кетсем, эми мындай да, бул эми базар экономикасы да. Эгерде депозиттин баасы ылдыйраак болсо, кредиттин баасы да ылдый болот да. Мисалы үчүн чет өлкөдө эмне үчүн жанагы пайыздар өтө эле аз, 4%, 3%, 5%. Себеби аякта элдин салган депозитинин баасы 1% же 0,5% менен эле, кээ бирлер жөн эле салган, баягы проценти жок эле салганга эметишет экен да. Ал эми биздин рынокто, биздин Кыргызстанда депозиттин өзүнүн баасы 10-12-14%га чейин чыгат. Азыр мисалы үчүн акциялар болот, кээ бир микрокредит компания 14% менен депозит алат. Аны алып туруп 10% менен бере албайт да. 16 менен бере албайт. Аны жок дегенде эле 20дан ашык пайыз менен бериш керек. Себеби ортодо баягы чыгымдар бар да. Аны баягы кайта эмгек акы төлөп бериш керек кызматкерлерине. Ошол жанагы отурган офистердин арендалары бар, башка жана компьютер бар, электричество, эми расходдор көп да, чыгымдар. Ошолордун баары жабыш үчүн ошолор кымбат болуп кетет да. Бул эми баягы неме да, акча эгер көп болсо, ставка өзү эле түшөт базардын эмеси боюнчачы. Банктардын эмеси азыраак болсо, акчасы азыраак болсо, анда ушинтип ставкалар өйдө боло берет да. Бакыт мырза, дайыр суроодо мына мамлекеттин ошол жанагындай айыл чарбасын алып кеткенге, ошолордун мындай бир ар кандай бир кыйынчылыктары, анын тобокелчиликтерине мындай бир мамлекет силер аркылуу дейли, ушундай бир колдоо көрсөткөнүнө карабай, баары бир эле мындай бир айтып келбеген бир дагы бир климаттык бир шарттар болуп калышы мүмкүн, аба ырайы бузулуп калышы мүмкүн. Жана биз айткандай, ошо алган техникалар жанагындай бир жараксыз болуп кетиши мүмкүн, ар кандай да. Анан ушул сыяктуу бир проблемаларды чечүү үчүн мындай бир Кыргызстандагы баары бир фермерлерге мындай бир жеңилдетилген бир кредиттерди, шарттары менен кредиттерди берүү деген да жагдай бар болсо керек. Ушул нерсе сиздерде барбы, мисалы үчүн жеңилдетилген кредит? Негизи эле бул айыл чарба тармагы. Мисалы үчүн айыл чарбада ошол эккен эгинин деле түшүмүн булар күтөт да, анын дагы бир эмеси жемиши жыйынтыгы болуш керек дейм да. Эми мындай да, негизи эле бул айыл чарба тармагы бул Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзү боюнча мындай тобокелчилиги өйдө жогору болуп эсептелет да, баягы высокорискованный деп эсептелет да. Баягы жазында бир ай кеч келип калса, же болбосо жайкысын суу тартыш болуп калса, же болбосо күзүндө кар эрте түшүп калса, сөзсүз түрдө риск аябай чоң да. Ошон үчүн булардын ставкалары жана льготный кылып мамлекет тарабынан берип аткан ошол бир себеби ошол. Бул бир. Экинчиден мындай да, биз мисалы үчүн торговляга кредит бергенде, соода саттыкка бергенде кийинки айдан баштап эле төктүрүп баштайт. Проценттин жанагы тууган пайызын дагы, негизги суммасын дагы бөлүп төлөтө баштайт. Ал эми бул айыл чарбасы боюнча биздики 6 айга чейин пайызынан льготный период берилет, каникул деп коебуз го. Ал эми негизги сумма боюнча 9 айга чейин мындай эме берилет да, мүмкүнчүлүкчү. Бул эмнени түшүндүрөт? Биз берип коюп эле эртеңден баштап, же болбосо кийинки айдан, же болбосо 2 айдан төлөгүлө деп эмес, мындай ошону алып барып сээп, өстүрүп, анан күзүндө сатып, баягы эметип алып, чаап алып, сатып алып, же болбосо малды алып, тоого чыгарып, баягы күзүндө келгенде, же болбосо туугандан кийин төлүн сатып, ошондон кийин пайда көргөндөн кийин төккүдө мындай льготный неме беребиз да. Бул ушул айыл чарбасын каржылоонун өзгөчө шарты деп ушуну айтсак болот да. Мамлекет вот ошон үчүн дагы ошого жардам катары дагы ставкаларын дагы ылдыйраак кылып жардам берип атат. Айыл чарба каржылоонун 7-8 жөнүндө сүйлөдүк. Азыр мына 8-ин дагы сиздер айттыңыздар. 9 деген нерсе болушу мүмкүнбү? Эми бул көп жыл
жылда эле баягы 7-8 болуп жыл ар бир сайын кайталанып келип атпайбы. Анан быйылкы кийинки жылдын программасына кошуш бул уже өкмөттүн немеси да. Өзүнүн программасына жараша болот да. Ал эми биз баягы эмебиз да, реализаторбуз. Өкмөт мындай сунуш киргизсе, биз ошону аткарабыз, эме тапшырма берсе. Эми бул эми өкмөт эгер чечсе, анда болот да. Эми буну өкмөт чечет, туура. Бирок сиздер тараптан дагы мындай бир өзүнчө бир демилге менен дагы чыгышы мүмкүн да. Мына Айыл чарба, Айыл банктыкы, же болбосо РСК банктыкы, же болбосо булар дагы финансылык институттар дагы өздөрүнүн салымын кошуш керек да. Сиз улантсаңыз, мен оюмду азыр бир угарманды угуп коелу. Эфирде сурооңузду бериңиз. Угарман угуп атабыз. Менде бир суроо бар. Айтыңыз. Рокот районунан чалып жатам. Депозитке акча коюшту каалап элем. Кайсы банкке койсом болот, эң жогору процент кайсы банк? Акчаңызды сактайын дедиңиз беле, же эмне? Ооба, сактай дедим. İkinci soru, men negizde 10%, 12%, 14% kanday usullarda bunda ayırması bulup. Рахмат сурооңузга. Биз угуп аткан экенсиз. Эми сиз айтасыз да сөздү Айыл банкка салгыла деп. Бешиңиз мүмкүн да өзүңүз айтасыз да. Эми мындайда баардык карарлардын эсине эскертип кетет элем. Кайсы банкка салбаңыздар, атайы бизде жанагы депозиттерди коргоо агенттиги бар. Ал агенттиги эгерде сиздер салган депозит ошол банк кийин бирдеме болуп кетсе, 200 000 сомго чейинки депозитти ошол агентство сөзсүз түрдө төлөп берет. Бул бир. Бул эми баягы мамлекеттин атайы түзүлгөн эмеси да. Бул бир. Экинчиси болсо, эми баягы өзүңүз айтып кеткендей Айыл банкка салыңыздар деп эле айтат элем. Себеби биз баягы мамлекеттик банкпыз, туруктуу банкпыз, канча жылдан бери рынокто баягы лидерди, биринчиликтерди бербей келатабыз. Анан тиги ставкабыз дагы бизге мындай депозиттердин түрлөрү дагы ар кандай да. Мисалы үчүн бизде жаңы түрүлгөн болгон Аристе деген атайы эмебиз бар, депозиттин түрү бар. Бул 12%га чейин да. Анан мындан башка алтын деген программа депозиттин түрү бар. Ал болсо мисалы үчүн кардар алып, салып турат да, бирок процент чуркай берет. Анан керемет деген да бар. Дагы бир эмес, ал дагы ставкасы аябай ыңгайлуу, 12% менен. Ага келип үстүнө кошо берсеңиз болот да. Мисалы үчүн көп банктар үстүнө коштурбайт да, эмелердичи, баягы чогултканга мүмкүнчүлүк болбой калат да. Анан бул болсо чогулта берсеңиздер болот. Анан ставкаларды дагы эгерде суммалары өзгөчө болсо, биз баягы индивидуалдуу түрдө карап бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Ал эми вот кредиттин ставкалары боюнча эмнеге 14, 10, 16 болуп калып атпайбы? Себеби мындай да. Бул жерде мисалы үчүн айыл чарбасына азыр биз баягы мамлекеттиги жок эле өзүбүздүн акчабыздан бергенде 16% менен беребиз да. Айыл чарбасына жана мал өстүрүүгө, же болсо жер иштетүүгө, же болсо ушул сыяктуу айыл жергесине тиешелүү, айыл чарбага тиешелүү бизнестерде. Бул 16% менен. Ал эми жана кайра иштетүүгө, бул кайра иштетүү, айыл чарба продукциясын кайра иштетүү, бул кичине мындай көбүрөөк жумушту талап кылат да. Бул айыл чарбасынын берки жана мал семиртип сатканга карагандачы. Ошон үчүн мунун баягы ставкасын 2% ылдыйраак кылганбыз. Бул 14% менен да. Ал эми жанагы 10%, 6% деп атпайбызбы? Ал болсо бул уже өкмөттүн салымы да. Булар уже өкмөт бизге, мисалы үчүн жанагы айтып атпайсыздарбы, 2 миллиард, биз айтпадыкпы, 2 миллиард 800 берип атабыз депчи. Бул деген өкмөт 2 миллиард 800 бул көбүнчөсүн биздин акчабыз, өзүбүз эле беребиз, бирок мамлекет жанагы төккөн проценттин пайызын компенсация кылып берет бизге. Мисалы үчүн биз 6 менен кардырга берсек, ал үстүнө бизге баягы өкмөт тарабынан компенсация болот да, дагы ошончо пайызчы. Ошон үчүн биздин расходдор жабылып калат да. Эми жана мен айтпадымбы, өкмөт ошол финансылык институттарга да таянат да. Мисалы үчүн ушундай бир сиздерде мындай биздин демилге тууралуу так бир анализдер барбы? Мисалы үчүн ушул айыл чарбасынын тармагын жылып калганда жакшы да сиздер үчүн деле. Эми мындай кардарлардын талабын, баягы кайрылган кардарлардын санын, суммасын да эсептеп келсек, бул эми жетишсиз да. Айыл жергесине аябай чоң суммалар талап кылат. Эми бул мындай да. Мындай
элементарный анализ кылып көрсөк, мисалы үчүн бүгүнкү күндө Кыргызстанда малдын санынын баасы мисалы үчүн 100 миллиард сомдон ашык экен да, 110 миллиарддын тегерегине түсөт экен дейт. Анан ал эми биз берип аткан акча ашып кетсе, бир баягы коммерческий банк, биз тиги мамлекет баягы льготный кредит берип атпайбы, ошолордун саны где-то бир 4-5 миллиард сомдун тегерегине түсөт да. Эми элестетиңиз, эгерде сиздин оборотуңузда 100 сом болсо, ага 5 сом кошкон неме да, мындай баягы көп деле результат алып келбейт да. Ошон үчүн баягы мамлекет тарабынан баягы аракет жүрүп атат. Анан биз мындай эме деп сунуш берип атабыз да, мындай баардык эмес, мындай жакшы өнүгүп кетчү тармактарды финансировать этсек, ошол баягы бизге мындай пайдалуу экономикага мындай генератор болуп, мындай эмесин түрткү берип, жакшы жыйынтык, жакшы результатка алып келеби депчи. Бакыт мырза, мына Айыл банк, мына өзүңөр да сөзүңөрдө белгилүү айттыңар, бул ушул баягы мамлекеттик программаны, агро сектордо өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программаны алдыга жылдырган, ошону ишке ашырган бирден бир ири финансылык институттун бири да биздин Кыргызстанда. Анан мына сиздер эми келечекке дагы бир максаттарды койгон атат болушуңуз керек. Кандай пландар менен бөлүшөт элеңиздер? Эми биз бул жылда кандай бир мүмкүнчүлүк болбой калган жагдайлар барбы ошону? Эми баягы банк сферасы билесиздер, биз баягы өзүбүздүн планыбыз менен аябай так жүргөнгө аракет кылабыз да. Билесиздер, эми баягы бизде кассада бир тыйын чыкпай калса дагы аябай чоң проблема болуп эсептелет да. Анан биз быйылкы койгон планыбызды буюрса толугу менен эле аткарып, жылдын жыйынтыгы менен чыгабыз го деп ойлоп атабыз. Эми сөзсүз түрдө баягы непредвиденный расходтор болуп кетти. Эми планда кичине оошту, но бирок баягы ойдогудай деп план айтсак болот. Анан кийинки жылга дагы биздин чоң пландарыбыз бар, бул цифровизация боюнча да. Баягы көп нерсенин баарын тең баягы биздин чет өлкөдө билесиздер, азыр бүт баары эле сотовый телефон аркылуу, мобилдик аппарат аркылуу эле жанагындай төлөмдөр жүргүзүп калган. Биз ошол жакка көңүл бурулалы деп атабыз да. Жана карточкага анан сөзсүз түрдө кардар келип кассадан акча алып эметпей, жалаң эле телефонго байлаганга аракет кылабыз да. Мобилдик банкинг дегенди азыр иштеп, ошолор менен баягы иш жүргүзүп атабыз. Анан баягы айыл жергесиндеги биздин кардарлар жана пенсиясын алыш үчүн карточкасын көтөрүп алып, тиги борбордук райондун эмесине барып банкоматтан акча чечпей, баягы соткасына келип түшүп, анан соткасы аркылуу эле ошол жана биздин жергиликтүү айылдарга дагы жанагы торговый точкалар бар да, баягы магазиндерчи, ошолорго эле алардын баягы эки сотканы бири-бирине жанагы байлап, анан баягы платеждор безналичный менен көбөйткөнгө деген ушул максатта. Эми бул боюнча, конечно, коммерческий банктын баары тең ушул жака бартабыз. Анан биз дагы ошол жака эметели деген оюбуз бар да. Анан эми эгерде банк баягы акча каражаттарын сырттан инвесторлорду издеп жатат, эгерде ошол акча каражаттарыбыз, инвесторлор сүйлөшүүлөрүбүз эгер мындай өзүнүн жыйынтыгын берсе, буюрса эми жылы баягы биздин кредиттик портфелди дагы, арзан льготный кредиттерди дагы көбөйткөнгө аракет кылабыз деп ойлоп атабыз. Абдан жакшы болмок, анткени дыйкандардын арасында дагы азыр Айыл банк оозго алынып калды. Менимче сиз өзүңүз айтып атасыз, биздин кардарлар көбөйүп атат деп. Лизинг боюнча деле ошол жагынан алып караганда сиздер ошол эң алдыңкы мындай биринчиликти алдыга бербей аткан бир банкка айландыңыздар. Андыктан албетте айрым учурда банктар тарабынан дагы алардын ишин жүргүзүүнө дагы мындай бир капаланып нааразычылыктар болчу эле. Ал жагында баягы ачыктыкты камсыз кылуу боюнча дагы саналып дагы мындай өзүнүн натыйжасын берсе керек. Сиз айткандай жанагы айттым эле, кредит алуу боюнча ушул маданият калыптандыбы? Бүгүнкү күндө калыптанды деп айтсак жакшы болот эле да. Себеби мындай болуп калды. Бүгүнкү күндө айыл жергесине берилген кредиттердин кайтарымдуулугу жана возвратность деп коебуз го, 99,6% түшөт да, биздин айыл жергесиндеги кредиттердин эмеси. Бул эмнени түшүндүрөт? Айыл жергесиндеги биздин кардарлар аябай тартиптүү, убагы менен көлүп, жанагындай культураны, уже маданиятты аябай жакшы сактайт, жакшы түшөт. Бул эми шаар жергесинде наоборот оорураак болот да. Абдан жакшы экен. Эми биздин ошол экономикабыздын өсүшүндө эң приоритеттүү тармак бул айыл чарба тармагы.
Айыл банктан алган жардамдары кандай болду? Биз бүгүн актуалдуу маекте сөз кылдык. Урматтуу радио угуучулар, сиздер уккан актуалдуу маек биздин маекке бүгүн Айыл банк башкармалыгынын төрагасынын орун басары Асанбаев Бакыт Рысбекович катышты. Берүүнү алып барган Таалайгүл Сыдыкбекова алып барды болду. Бизге убакыт бөлүп угуп аткандар болсо, суроо салгандар, сиздерге ыраазычылык билдирем. Ал эми Facebook'та болсо сиздин ишиңизге ийгилик каалаган колдоолор көп экен, аларды окубай эле коеюн. Ишиңизге ийгилик. Саламатта калыңыздар.